Арбаңыздар, ардактуу кыргызстандыктар, сиздер менен жекшемби күндүн кечинде таланттуу апалар берүүсү. Биздин бүгүнкү чыгарылышта Аламүдүн районуна караштуу Аламүдүн айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөн ынтымак Аламүдүн Тумар тобунун жетекчиси Исакунова Тамара эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар, кыргыз эли. Саламатсыздарбы? Рахмат. Алгач эле суроо ушул топтогу жаңылануулардан баштасак. Рахмат. Биз мынакей ушул топтун түзүлгөнүнө мына быйыл 5 жыл болду. Ушул жаңы жыл, ушул жыл жаңырганы биз ушул жылда 7-чи канал менен дайыма биргеликте иш алып барып келебиз. Канчалаган фестивалдарга, көгүлдөр сөккөлдөп ал жактарга барып катышабыз. Ошол жактан да алдыңкы байгелерди утуп келгенбиз. Эми быйыл ушу 5 жыл болот деп алдыга койгон максатыбыз көп. Ушу 5 жылдыгыбызды белгилейбиз деп турабыз. Жакшы. Ошол кандай гана конкурс кароо сынак болбосун, сиздер дайыма алдыңкы орундарды ээлеп келет экенсиздер. Анын себеби эмнеде? Анын себеби биз башка топторго караганда айырмачылыгыбыз бизде мырзалар тобу да бар. Тумар тобу, айымдар тобу, мырзалар тобу деп. Бул биринчи, экинчиден бизди каржылап дайыма дем күч берип турган ушу Аламүдүн айыл өкмөтүнүн башчысы, жергиликтүү кеңештин депутаттары колдоо көргөзгөн үчүн биз ушу колдоо кандай жакшы болсо баягы эмне күчүнө кирет дегендей мен ошондон деп ойлойм. Андан сырткары өзүбүздүн топтогу катышкандарыбыз, ушу эжелер, агаларыбыз дагы аябай ушундай бир берилип эмгек кылышат. Үй бүлөлөр бар арабызда. Анан баягы чыгармачылыкка берилген адамдар да. Себеби деген биз ар кошкон улуттамыз да. Анан баягы шаар ичинде жайлашкандан Аламүдүн айылы ар кайсы жактан келген, ошого да карабастан ошол жактан ошо кыргыздын туусун көтөрүп, үрп адатын, улуттук кийимдерин бир тараптан ушуларды кийип жүрөт. Мен ойлойм да, ошон үчүн биз дайыма бекем болушубуз керек деп ойлойм. Ыраазымын ушу топко дагы. Жандоочу кийик аттырат дегендей эле сиздерге дагы администрациянын колдоп кубаттабызбы, сиздердин чыгармачылыктын өнүгүшүнө, ар тараптан конкурстарга катышууга жакшы өлгөтсөп турбайбы? Ошондуктан. Жакшы. Ошо айта кетсеңиз, ар кошкон улуттан биздин курамда бар деп калдыңыз. Кайсы улуттардан бар жана алар ошо кыргыз тилинде ырдашат да? Кыргыз тилинде ырдайт. Эми азыр ошо бизде орус кызы бар. Азыр мынакей ырын угуп атасыздар. Бусалаева Елена Александровна деген. Анча-мынча кыргыз келиндене караганда бул түш жоройт да кыргыздынчы деп айтсам да жаңылбайм. Аябай өзүнүн бала бакчада дагы музыка жагынан дагы сабак берет. Анан бизге дагы катышып, биздин дагы жамааттын катарын толуктап турат. Келиңиздер анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, орус кызы Лена Бусалаеванын талантына чогуу күбө бололу. Ағылған күнгө булактай, жагылган түнгө чырактай, ырыстан бүткөн ырым бар, ырдайын бүгүн суратпай, баталы кызыкка, бар мына музыка. Нари ачылам бул кечте, чачылам бул кечте, сурулуп жүрөктөн сунулатыр десте, кыргыз деп ырдалат, жылдыз деп ырдалат, кошулуп ырдасаң көңүлүң нурданат, өмүрүң нурданат. Кадырлуу журтун байлыгы, канаттуу ырдын кайрыгы, учалы бирге замандаш, унуту билде кайгыны, жаныңды ысыта, жаңырсын музыка,
Nari açılan bu geçte, çaçılan bu geçte, sorulup yürekten sonulatır deste. Kırgız de pırdalar, yıldız de pırdalat, koşulup pırdasan kömülüm nurdanar, ömürüm nurdanar. Idıray bir çoçunup, ırdasak birge olturup, birim düeldim bolobuz, dilimiz dilge koşulup, bürümdü sıta, bütbösün muzika. Nari açılan bu geçte, çaçılan bu geçte, sorulup yürekten sonulatır deste. Kırgız de pırdalar, yıldız de pırdalat, koşulup pırdasan kömülüm nurdanar, ömürüm nurdanar. Nari açılan bu geçte, çaçılan bu geçte, sorulup yürekten sonulatır deste. Kırgız de pırdalar, yıldız de pırdalat, koşulup pırdasan kömülüm nurdanar, ömürüm nurdanar, ömürüm nurdanar, ömürüm nurdanar. Эң мыкты, жагымдуу аткаруулардын бири болду. Айтсаңыз, бул Лена Бусалаева канча убакыттан бери сиздердин командада? Бизден 3 жыл болду. 3 жылдан бери биз ошо арылып болгон үчүн биз кошобуз да. Бизде Корей уулдары да бар болчу, эми баягы убактыларына туура келбей атат. Бул бизге баягы музыкальный болгон үчүн, жакын болгон үчүн ошо көбүрөөк кызыгат. 3 жылдын жүзү болду. Ошо бир кыз бир уулу бар. Активдүү катышат да. Жакшы. Башка улуттардан командага кошкондо алар өздөрү кыргызча билгендер болобу же сиздерге келип анан кыргызча үйрөнүшөбү? Эми билгендер болот, бирок ырларды азыр бизде өзүнүн көркөм жетекчибиз бар, музыкант агайларыбыз бар. Ошолордун деми менен анан ошо ырга баягы Кыргызстан жашагандан кийин каяктын суусун ичсең ошол жактын ырын ырда дегендей, ошо биз аракет кылдырабыз ушуну кыргыз ырын ырдаганга. Ошол аткарууларды, ырларды тандоодо эмнеге көңүл буруп тандайсыздар? Биз азыр баягы эски ырларды, анан кийин баягы азыркы эле көбүнчө фонограмма болуп кетип атпайбы? Биз ушу жандуу үн менен ырдаганга аракет кылдырабыз. Анан ушу турмушка байланыштуу ушу ырларды тандайбыз көбүнчө. Бардыгын ошол вокалдан билими бар болгондорду же сиздерге келип анан үйрөнүшөбү? Таланты бар болот, анан калганы бизден үйрөнөт. Кандай өзгөчөлүктөр эмнелер бар? Бизде Айнагүл Бекеева жана ушу үй бүлөлүү да, ушу Бекеевтердин үй бүлөсү бул жакта жолдошу менен катышат. Булар экөөнө тең мурун талант болгон экен. Анан бизде баягы айта кетейин, биз ушу башталган убакта жөн бул башталган жок. Ошо ыргесе менен баягы кварталдарга бөлүп ыргесе кылганбыз, уюштурганбыз. Ошондон тандап алынып калган. Анан ушунда бизде үй бүлөлүктөр бар. Ушул жактан Кочкорова Мимоза эже жолдошу менен, ушу Бекеева Айнагүл эже жолдошу менен катышат. Ошо өзгөчөлүгү ушулар бизде. Үй бүлөлүү да. Анан ушу Айнагүл эженин дагы үнү да жакшы,
тойлордо ырдап жүргөндө биз баягы байкайбыз да, кимде каякта деп тергенбиз. Азыр ушу 3 жыл болду бул кишинин да катышканына. Кучкорова Мимоза эжелердики уже 5 жылдан бери баштан баштап катышат. Алда жерде Аида Байгазиева деген бар. Булар да ушу 5 жыл толук катышып келатат. Келиңиздер анда урматтуу теле көрүүчүлөр, Айнагүл Бекеева эжекебиздин чыгармачылыгына чогуу күбө бололу. Kara bir kana görme oynoğla kızlara Kadır bir gönülü barçakta hay oynoğla kızlar kızlar ay Kadır gönülü barçaktan oynoğla kızlar ay Kayran yaşlı korgılı bey koyboğula kızlar ay oynoğla kızlar ay Kızıl bir kana görme şaygiyip oynoğla kızlara Kızıl bir köngülü barçakta hay oynoğla kızlar kızlar Kılçayıp gelbeyt ömürün ey oynoğla kızlar ay Kayran yaşlı korgulu ve koyboğula kızlar ay oynoğla kızlar ay Yaşıl bir kana görme şaygiyip oynoğla yaşlara Yaşlık bir köngül barçakta ay oynoğla yaşlar ay Yaşlık gezetip örünbey ey oynoğla yaşlar ay Kayran yaşlı korgılı bey koyboğula yaşlar ay oynoğla yaşlar ay oynoğla kızlar ay oynoğla yaşlar ay Ынтымак Ала Мүдүн тобу кандайча түзүлүп калган? Ынтымак Ала Мүдүн тобу биз биринчи мен өзүм алдын ушу китепканада иштегем ушу Ала Мүдүн айлык өтүндө. Анан азыркы заманга жараша болуп эле кызыгууларды билесиздер интернетке кызып ошол жактан анан ушу биздин айлык өтүн башчысы Назиба Самековичтин демилгеси менен маданият болбосо эл болбойт деп ушу ыргесени баштаганбыз, уюштурганбыз. Андан кийинки Нооруз майрамы сүмөлөк бышырабыз. Мына быйыл 7-жыл сүмөлөк Ноорузду күтүп 7-жыл сүмөлөк бышырабыз деп ниет кылып турабыз. Ошондон уланган. Анан баягы ак элечекчендерди, ак элечек апалар деп чыгып калды. Анан эмнеге бизде да жок болуп деп анан ушундан бир инициатива пайда болуп анан уюшулуп биринчи тумар деп ат койгонбуз. Андан кийин биз ушул баягы ырдап, өнөрлөрүбүздү көргөзүп, элге таанылып, телевиденияга чыга баштагандан кийин анан муниципальный болуп ушунду айта кетейин, биздин айыл өкмөттө алдыңкы айыл өкмөт, Ала Мүдүн айыл өкмөтү ошондо бир 12 көптөгөн муниципальный ишканаларды ачкан.
ошондо бизге ынтымак ала мүдүн муниципалдык чыгармачылык бирикмесинин мекемеси деп өзүбүздүн юридический болуп ачып берген, өзүбүздүн печатыбыз, өзүбүздүн күбөлүгүбүз бар. Азыр мынакей ижарага болсо дагы мекемебиз бар. Ошол жактан чогулуп, ал жактан дагы булар ырдап эле жүрбөстөн кол өнөрчүлүгүбүз да бар. Анын жетекчиси бар, көркөм жетекчибиз бар. Ошолордун баары айлык төлөнүп турат. Жана өзгөчүбүз дегенибиз мынакей ушунда. Биз ушундай телеге көп жолу ушу кол өнөрчүлүгүбүз менен да киргенбиз. Кол өнөрчүлүк болсо да курак деткен биздики жүндөн өздөрү уютуп, анда бир убакыт келсе бир кененирээк кылып тааныштырабыз. Анда жетекчи Асел Айым деген бар. Ошондо эле баягы тумар болуп жүргөн ынтымак ала мүдүн тумар тобу болуп калдык. Азыр 20дай топтун ичинде мүчө бар, мырзалар менен айымдар. Чыгармачыл адамдардын башы бир жерге бириккенде өзгөчө чыгармалар жаралат эмеспи? Анда эмесе кезекти ала мүдүн кимди чыгармасына берсек? Kırgızstan'ın jürörü Arcalıdır aydınlanan acarı Asqa suudun kaynap çıkkan bulaklar Aytıp kelet aymağımdın kaları Alamüdün nasıl gerim ağır durgan baylığım Algalayla yaşara bir düğüne bilsin daylığını Alamüdün nasıl gerim ağır durgan baylığım Algalayla yaşara bir düğünü bilsin daylığını Ulmanız falan özü baştaran Ulu yiyip yolu ödü tasmadan Urmasıyla biri oluşu Ulutardın oyu bir askadan Alamüdün nasıl gerim ağır durgan baylığım Algalayla yaşara bir düğüne bilsin daylığını Alamüdün nasıl gerim ağır durgan baylığım Algalayla yaşara bir düğüne bilsin daylığını Alamüdün sarıldığını vuru Akınları alvan işe yaralan Aksakalı yaşlarına ölümünü Allah'a yeniden düş ağlayan Alamüdün nasıl gerim ağır durgan baylığım Algalayla yaşara bir düğünü bilsin daylığını Alamüdün nasıl gerim ağır durgan baylığım Algalayla yaşara bir düğünü bilsin daylığını Düğünü bilsin daylığını Хорго эмне себептен дал ушул ала мүдүн кимдин тандадыңыздар? Мында өзүнчө бир анысы бар. Себеби биз мынакей бул жерде айтып тургандай ала мүдүн айылым менен агып турган байлыгым алгалай бер жашара бер дүйнө билсин дайныңды деп 5 жылдан бери ушул ырдап келгенбиз. Баягы ала мүдүн айыл деп. Анан мынакей быйыл ушу президентибиздин жарлыгы менен ушу биздин айылыбыз шаарга кошулуп атат. Ала мүдүн айылыбыз бир тараптан сүйүнүп шаарга кошулуп аткан болсок, экинчи тараптан биз аябай ичибиз ачышып турат. Себеби биз ала мүдүн айылым деп дагы бир хорубуз бар. Анан айта кетем деп турабыз. Анан эми баягы эртеңки күнү шаар болсок, биз эми баягы айыл өкмөтүбүз билип, колдоп келген. Андан кийин уже шаар болгондон кийин кандай болуп кетебиз деп анан ушул бир ырды ушу бир эфирге ырдап коелу деп ушу ала мүдүн кимин ырдадык. Сиздердин алдыдагы максатыңыздар кандай? Биздин алдыга ушул жылга алдыга койгон максаттарыбыз 23-жылы аябай жакшы максаттарды, пландарды түзгөнбүз.
Анан азыр кайтып өткөндөй шаар болобуз дегенден кийин азыр биз ушу кандай кыларыбызды билбей турабыз да. Бирок максаттарыбыз жакшы, дагы эле көбөйүү, жаңылануу. Анан эң өзүбүз үчүн ушу 5 жылдыкты белгилейли деп, ошо февралдын аягына ушуга даярдыгыбыз азыр ошо. Андан кийин нооруз болот экен. Бирок кандай болсо мурункудай эле өткөргөнгө аракет кылабыз. Анан колдоо кандай болот бизге азыр ал жагы табышмак болуп турат. Ошол түзүлгөнүбүзгө 5 жыл болду деп калбадыңызбы? Бул 5 жыл деп айткан оңой болгону менен бул убакыт ичинде көптөгөн нерселер болот, көптөгөн учурлар камтылат. Анан ошол 5 жыл ичиндеги эң жетишкендиктериңиздер жана сиздерди өкүндүргөн нерселер эмнелер болду? Бизде көп жетишкендиктерибиз. Жанагындай бул ушу көгүлдүр скулга барып, эң алдыңкы канча бир топтун ичинен байгени алып келгенбиз. Андан сырткары жыл мыктысы деп ушу 5-каналдан өзүбүздүн райондон дагы бир конкурска аңыл жактан дагы ушу байге алганбыз. Ырыс алды ынтымак деп онлайн түрүндө бир конкурс болгон. Ушу 17 айлык өкмөт бар. Ушун үчүн топтордон дагы ал жактан дагы эң алдыңкы байгени алганбыз. Андан мындай байгелерибиз көп эле. Ушу санапта эме кыла албайбыз. Анан өзүбүздүн айыл өкмөтүбүз дагы ар бир ушу биздеги топтогулардын бирине ар бир ушу медаль, ордендерди берди. Себеби алардын баары ушу эмгеги бар. Ак элечек Асылзат айым деп дагы ушуга окшогон жакшы бир наамдар менен биздин мырзаларыбызга дагы ар бирөөнүн төш белгилерди тапшырды. Анан мындан артык бизге жетишкендик ушул. Көйгөйлөр болгон жок. Жок деп билсем дагы жаңылбайм. Жакшы, эң сонун экен. Группада эң улуу, анан эң кичүүлөрү канчада? Эң улуубуз ушу 70-ге таяп калды, 70-ге чыгып калды. Эң кичүүбүз 30-га чыккан, жанагы биздин орус кызыбыз. Жакшы. Келиңиздер анда биздин Токсонбек Сатыбалдиев атабыздын талантына күбө бололу. Бул чыгарманын аты Өчүрбөйлүү сүйүү жалынын. Жарықты термелитен көзім қамытты үмітімді ұрдап қалшыдай күндер yüzü canım қамытты күндер yüzü canım қамытты Şankarto'day bulut aydağım Oyga batıp turdu bir arım Uvalımdan menin korkpostan Uyku suyu sensin urdangım Uyku suyum ay sensin urdangım Erken uqta öştü jarığım Emge gitti özün arıdım Ömür boyu cansın jarkırap Öçürmögün isi jalınım Öçürböçü süyücalınım Öçürböçü süyücalınım Эң мыкты чыгарма болуптур. Айта кетсеңиз, бул Токсонбек ата сиздерге кайсы убакытта кошулуп, кайсы убакыттан бери сиздерге эмне? Бул кишиге да бир 3 жыл болуп калды. Бул кишини да бир ошо бир тойдо көрүп калып, мен азыр ушул айылда кандай бир той, бир эмелерге барган сайын эле мен ошо таланттарды издей берем да. Ушу жакшырдап, комуз кармас эле болду. Ошонун аркасынан барып, бирөөнү болсо ортого салып болсо дагы аракет кылам, ушундай деп. Кээ бирөөлөр бар.
эмне кылам дегендер бар да эми. А патриот адамдар сразу билинет экен. Азыр биздин айта кетсем башында топтоо канча киши ырдап кеткен, ошодон калып калгандар да. Себеби жүрөгү патриот деп, эл деп соккон адамдар да болот экен. Анан койчу андан көрө ишимди кыла албайм, андан көрө мындай кылбайм дегендер да болот экен. Аларга деле таарынбайбыз. Анан ошонун бири ушу 90 байке. Жок деген жок. Жумушуна да жетишет. Ошо биздин айылда ушу муниципалдык автобус бар, өзүнүн айлык өттөн. Ошонун автобусуна айдайт. Баарына жетишет. 70те деп бул кишини эч ким айтпайт. Эң негизгиси чыгармачылыкты сыйлаган, кызыгуусу болгон адамдар болуш керек экен да, э? Сиздер ырларды тандоодо кандай өзгөчөлүктөргө басым жасайсыздар? Биз эми баягы азыр мындай ырлар көбөйүп, топтордо көбөйүп кетпеди. Биз тамашалуу ырларга көбүнчө басым жасайбыз. Анан мына бүгүн биз даярдап келгенбиз. Ушу Бекеев Айнагүл эже, ана Бекболотов Зарлыбек байке деген бар. Бул Зарлыбек байке жөнүндө да токтоло кетейин. Бул киши да ушу биздин айылдын тургуну. Буга да бир 2 жыл болуп калды. Мынтип көрүп жүрүп эле анан бир эле кошулбайсызбы деп эле бир эмеде бир чогулуп калдык. Ушу биздин эмеге мекемеге келип калган экен. Анан ырдап көрсө күн жакшы. Ошондон кийин мынакей ушул күнгө чейин бир артка тартпайт. Кандай жумушу болбосун жыйыштырып, ушу келгенге аракет кылат. Бул да патриот абаларыбыздын бири. Ушу Саанчы жеңе деген бир тамашалоорду аткарып берсин. Келиңиздер анда Саанчы жеңе чыгармасына назар салалы. Çekilip şımın köynөгүн kaynim, Jеңеңден birdi körбөгүн kaynim. Kayrılıp moynun артыңда kalgır tişip жүрүp өлбөгүн kaynim. Tişip жүрүp kulcуңдап жүрүp өлбөгүn kaynim. Akılın aytıp jadattың жеңе, kımızsız tamakpı жеңе. Kıldırın mağa kızıkko жеңе, kımızka birge baralı жеңе. Kıldırın mağa kızıkko жеңе, sanga birge baralı жеңе. Жеңе, жеңе. Sancı cengo, sancı cengo, sanga birge baralı jеңе. Sancı cengo, sancı cengo, sanga birge baralı jеңе. Jеңе, cengo. Özüңdү жакшы көрөмүн кайным, өзүң деп мен да жүрөмүн кайным. Ағаң бір көрсө өлтүрөт бизди, арытымдан секин жөнөгүн кайным. Арытымдан секин байкатпай секин жөнөгүн кайным. Айтқанды ешки мұқпасын жеңе, ажалдан мұрын өлмейін жеңе. Ашықты отын ырбаттың жеңе, ақ беттің тошы өмейін жеңе. Ашықты отын ырбаттың жеңе, ақ беттің тошы өмейін жеңе. Жеңе, жеңе. Sancı cengo, sancı cengo, sanga birge baralı jеңе. Sancı cengo, sancı jеңе, sanga birge baralı jеңе. Jеңe, cengo. Өттүрбей сага калайын кайным, башка чарга табалы кайным. Желеден качып колундар кетти, жүрем эрте баралы кайным. Жүрем эрте тезирээк эми баралы кайным. Saçpağın uçu sırpettet jеңе, sırpetse жүрөк zırpettet jеңе, zırpetse жүрөк şayыңdan jеңе, ertelep sağan sanыңdan jеңе, sırpetse жүрөk zırpettet jеңe, ertelep sağan sanыңdan jеңe, jеңe, jеңe. Sancı cengo,
санчы жеңіл саңға бірге баралы жеңе санчы жеңіл саңға бірге баралы жеңе жеңе жеңіл Хайни! жеңіл Хайни! Топто дагы таланттуу апаларыбыздын бири бул Минагүл Макеева жана Мимоза Кочкорова апаларыбыз бар экен. Ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Азыр бул өлкө тууралуу бир өзгөчө айтышым керек. Себеби деген жана мен конун өчүрүк боюнча да бизде бар деп, мына ушул экеже ошо конун өчүрүктөрдө дайыма иштешет, ал жакта иш алып барышат. Андан сырткары ушу Мимоза Кочкорова эже жанагы Нооруздарды өткөргөндө 60-70 килограмм күрүштөрдү баскан мынакей ушул эже. Бул эжеге дайыма ыраазычылык, өзү мынакей 7 жыл болсо ошо 7 жылдан бери ошо Казанда, Ноорузда, Сүмөлөктө дайыма ушундай жакшы бир жактарын көргөзөт да. Ушул кишиге да ушул жана эфирден пайдаланып ыраазычылык айтып коеюн. Эми азыр жакшы ырлар менен келген. Экөө тең бул даярдан келген. Жакшы. Анда эмесе чыгармага кезек берели. Sen menin жазылып баган ырlarımsın Sen menin айтылып баган сырларымсың Туйлатып жүрөгүмдү ал олонткон Sen menin жаштык жалын жыргалымсың Жалын жыргалымсың Sen menин көк деңизим чалкып жаткан Үстүмдө ак көрдүк чарыда учкан Эң назик эрке сезим кылдарыңда Sen menin жыргалымсың уруну чачкан Sen menin жыргалымсың нуруну чачкан Sen menin ак кептерим канат каккан Sen menin мөл булагым мөңкү баккан Разымын миң меретебе тагдырыма Дүйнөдө издеп жүрүп сени тапкан Дүйнөдө издеп жүрүп сени тапкан Ömürde izlep жүрүп seni tapkan Ömürde izlep жүрүp seni tapkan Alçaday жүзүң мөлтеткен Апаңнан башка өппөгөн Ала жасайган чырпыктай Анда сен 15 жашта элең Анда сен 15, анда сен 15, анда сен 15 жашта элең Ажарын жүрөк өрттөгөн Айталам кантип сөз менен Асманда айдай толукчуп Анда сен 20 жашта элең
анда sen 20, анда sen 20, анда sen 20 жашта элем. Опайлап жашыл манаттай, 30га келдик саматта. Жайлоодо чолпон өчкөндөй, жаш келсе калат каякта. Жаш келсе калат, жаш келсе калат, жаш келсе калат каякта. Жебени тагып канатка, жетебиз 40 заматта. Бүгүндө чолпон өчкөндөй, күлгөн жаш калат каякта. Күлгөн жаш калат, күлгөн жаш калат, күлгөн жаш калат каякта. Улам бир алга шашабыз, улгайып бара жатабыз. Алмончок сүйкүм балдарга, азыр биз аттан апабыз. Азыр биз аттан, азыр биз апа, азыр биз апабыз. Азыр биз аттан, азыр биз апа, азыр биз аттан апабыз. Азыр биз аттан апабыз. Топто чыгармачыл үй-бүлөлөр дагы бар деп калдыңыз эле. Анын бирисинин чыгармасын уктук. Эми жолдошу Турсян Бекеева агабыздын чыгармасына күбө болсок. Бул агайыбыз да аябай жакшы адам. Эчтекеден калбайт, репетициябыздан калбайт. Ушу айнагүл эже экөөнүн дагы көп ырлары бар, тамашалуу. Эми баягы убакыт катар ушул кеше дагы өзүнүн бир тоолук кыз деген жаш кезинен ырдаган ыры менен келген. Анда эмес, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте тоолук кыз чыгармасына күбө бололу. Ат чапсаң, ат мыктысың, алыстатқан, арт жақта азаматтар қалып жатқан. Самаға бүт чөгіні, бүт қараны, саматтың далайларды алып жаққан. Ей, толық қыз! Ой, толық қыз! Senin neresine top jigitler aşıkmış. Karatın karırıtı tünkü doğdoy, Acarın ayır kütü tünkü doğdoy. Ölürü getir devrelosun, Çulup bildiğini bilmez olan. Hey, doğruk kız! Oy, doğruk kız! Oy, senin nesine top jigitler aşıkmış. Oy, senin nesine top jigitler aşıkmış. Çavanlık kesip senin batırdın, Çavanlık kılıp senin batırdın. Koşulsam şardık sana dayar ele, Çavanlık derüme makulun. Hey, doğruk kız! Oy, doğruk kız! Oy senin eresine top jigitler aşıkmış. Oy senin eresine top jigitler aşıkmış. Top jigitler aşıkmış.
Бул топто дагы бир таланттуу эжекелерибиздин бири Аида Байгазиева аттуу талантыбыз бар экен. Бул эжекебиздин дагы чыгармачылыгынан бир-эки ауыз сөз айта кетсеңиз. Бул Аида Байгазиева дагы буга дагы бир өзгөчө баа бергим келет. Себеби деген ушу топтун башталышынан бери бирге жүрөт. Мен курдашым да болуп кетет. Бул аябай өзү да мурун ырдап жүргөн жакшы ырдайт. Өзү да бул топко келе электе өзүнүн бир арызы болгон экен. Бир Сармерденге катышсам, бир жакка барып ушунда ырдасам деп. Анан ушу топ түзгөндөн кийин аябай сүйүнүп, мына ушул күнгө чейин калбай, жакшы бир биздин топтун катарын аябай толуктаган мынакей ушул бири Аида Байгазиева. Анда эмесе кезекти Аида Байгазиева эжекебиздин угузчу бир сөз чыгармасына берели. Gülünü bizde daldalar, күнөгө сөт алма бак. Козгогум келип сырыңды, колумду коюм кармалап, кармалап. Козгогум келип сырыңды, колумду коюм кармалап, кармалап. Hareket kılıp gündöle, haytayın desem bir deme. Negedir jürök jaltana, çürsök dadayım bir gele, bir gele. Negedir jürök jaltana, çürsök dadayım bir gele, bir gele. Tiktep karasam, su dönüp sözden adaşam. Engele açık can ele, memle çönüm tip baraktan, baraktan. Engele açık can ele, memle çönüm tip baraktan, baraktan. Çokpas uyan nemeni, düşündep sınay verelim. Uzunca balın tattırıp, uğuzçu bir söz degemi, degemi. Uzunca balın tattırıp, uğuzçu bir söz degemi, degemi. Uzunca balın tattırıp, uğuzçu bir söz degemi, degemi. Ay çıkkanda balbıldap, haydi görsem seni görüm, karay verim caldırap. Haydan tamam ellesin de, haydan çıkıp gelesin bir, gelesin bir can erkek, gelesin bir de giysin. Oy gelesin bir, hey gelesin bir, gelesin bir can erkek, gelesin bir de giysin. Su tübünde kutsaktap, sunu görsem seni görüm, karay veririm kılçaktap. Sudan tavam ellesin de, sudan çıkıp gelesin bir can erkek, gelesin bir de giysin. Ay gelesin bir, hey gelesin bir can erkek, gelesin bir de giysin. Hop! Yıldız bulup koynunda, kucaktaçı kolun koyup boynuma. Kara gözüm kağılayın, ananayın, ananayın, ananayın can erkek, ananayın can erkek.
Oy ananayın, hey ananayın, ananayın can erkeğim, kağılayın can erkeğim, ananayın can erkeğim, kağılayın can erkeğim. Байкашымча бул жаңырган ырлардын баардыгында аккордеондун коштоосу бар экен. Өзүңүздөрдүн атайын аккордеончуңуздар барбы? Ооба, топ болгондон кийин болот экен. Бул агайыбыз дагы башка топторго дагы үн коштоп ушундай музыка чечип жүрөт. Бирок ушул биздин Тумар тобунун түзүлүшүндө дагы башынан баштап ушу бизге дем берген мынакей ушул Эмил агай. Анда айтпасам болот, Эмил Камилов өзү аябай чыгармачылыгынан дагы өзүнүн эмеси да бир башкача адам. Канча аккордеончулар кээде бир агай жок болуп калганда десак кыйналат да биздин топчу. Бирок ушул Эмил агай башынан баштагангабы бизге жакын болуп, чакырган убакта дагы убактысын бөлүп бизге келип коштоп турат. Азыр ошо Эмил агай биздин мырзалардын коштоосунда дагы жакшы тамашалуу ыр даярдап келди эле. Ошону дагы угуп койсок болот. Анда Эмил агайыбыз жетектеген мырзалар тобуна кезекте берели. Бул топ Жашасын аялдар аттуу чыгармасы менен. Gölgörsüz, hayal yok, elgörsüz, hayalın içinde gözsüz, doktorsun bir alay, gönlümüzünde bir alay, ova tura, görgülüktü, görmeküz, say görmeküz, ova tura, görgülüktü, görmeküz, say görmeküz. Atağız, atağız, bakandan bir o kaçağız, kaçağız, kalkana başlık atağız, gemisi koyçu batsın der, sorutu koyçu batsın der, ova tura, solda yumruktap jatağız, say jatağız, ova tura, solda yumruktap jatağız, say jatağız. Dünya karanlık, karanlık, yaşanan bir zamandır, zamandır. Ova tura, bizleri tapkan hayaldı da hayaldı. Ova tura, bizleri tapkan hayaldı da hayaldı. Ova tura, bizleri tapkan hayaldı da hayaldı. Сиздердин репертуардын ичинде Айылымдын желбиресин байрагы аталышындагы бир патриоттук ыр бар экен. Бул ырдын дагы тарыхына токтоло кетсек. Бул ыр мынакей биз баягы ар бир топтун өзүнүн ырлары бар экен айыл жөнүндө. Бул Айылдын желбиресин байрагын деген бул сөзүн обуун жазган өзүбүздүн да музыкант агай, Эмил агай баштап келип турат дегенбиз. Ал агай азыр убактысын бир үйлүүлүк бир эмелер болуу шартына жараша кичине аз иштен четтеп турат. Ушул агайыбыздын сөзүн обуун жазган ушу Айылымдын желбиресин байрагы. Бул ырдын маанисинде жакшылап угуп турса, баягы шаар ичинде ортосунда жайлашкан айыл. Себеби биздин Аламүдүн айыл шаар ичинде жайлашкан. Аны баары эле билет. Ошого кылып ошол жактан чыккан маданиятты алып кеткен деген аябай жакшы бир ушундай бир жүрөктөн. Азыр биз ушул ырды ырдап, азыркы акыркын угуп атсак, биз жүрөгүбүз ооруп атат. Себеби эртең шаар ичи болуп калсак, бул ырды каяктан ырдайбыз дегенде ой болуп кетип атпайбы? Азыр эми ушул ырга дагы жакшылап көңүл бөлсө аябай маанилүү. Биздин билбейм, Аламүдүн айылы угуп отурса жүрөктөрү кичине тызылдаса керек деп ойлойм. Көңүл берип койсок болот. Ооба. Анда эмесе Айылымдын желбиресин байрагы чыгармасына күбө бололу. Бишкек шаарынан, о
таланттуу апалар берүүбүз дагы соңуна келип калган чагы. Келиңиз, акыркы эркин микрофон сизде. Рахмат. Мына эртеден бери биз ушундай 5 жылда чогулткан жакшынакай бир сөздөрүбүздү, ушулар жөнүндө мүнөздөмөлөрүбүздү угуп койдуңуздар. Андан сырткары мен айтат элем, бул тумар топто айта кеттим. 30 ай болгонбуз. Баягы турмушуна, жумушуна, мүмкүнчүлүгүнө карап четтеп калган эже агаларыбызга дагы ушу биздин тумар тобунун атынан таазим кылып рахмат айтам. Ушу сиздер болбосоңуздар биздин тумар каяктан болот эле, маданият каяктан болот эле. Алды мынакей 80ге чыгып калды. Баягы кадырлуу эс алууда Белек байке, Анар эже, эки Анар эже бар эле, Анар эже, Айса эже, жана башка Айнаш эже, көптөгөн эже агаларыбыз бар. Бул эфирге дайыма келген алар дагы. Мына эми сиздерге дагы быйылкы 5 жылдык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Маданиятты болбой эл болбойт деп ушу биздин Аламүдүн айылынын сахнасын жаңыртып, желегин желбиретип, элиңиздерге аз да болсо кызмат кылдыңыздар. Алкада өсүп келаткан жаштарыбызга бир элес калтырдыңыздар. Бизде ушундай ак элечек кийген, ак калпак кийген биздин абаларыбыз, эжелерибиз жүрдү эле деп биздин кийинки муундарыбыз дагы ушу бизди, сиздерди эстеп, дагы ушуну улантат, тумардын атын өчүрбөй улантып кетет деген мен дагы, биз дагы аябай үмүттөбүз. Угуп турсаңыздар, дагы ушу эжекелерге, абаларга рахмат. Буюрса ушу февралдын аягында 5 жылдык бир кичинекей бир чакан чай концертибизге чакырабыз. Келип дагы бүгүн 1 сааттык ушу эфир берди, бизге ушундай убакыт бөлдү. Ал жактан бир 5 саат берсек да биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Майрамыбыз менен деп айтмакчымын ушу тумартабын. Кыргыз элимде дагы ушу тынччылык болсун, аманчылык болсун. Биздин кесиптештерибиз ушу топторго дагы Жети дубандан чыккан ак элечек топтордун жетекчилерине, жамааттарына дагы ыраазычылык, ушу өз баягы үй бүлөдөн да сырткары болуп, баарына катышып, шаарга келсе шаар, көлгө барса көл деп баарына катышып жүргөн ушу эжекелерибизге да аябай ыраазы болом да. Себеби мен көп катышып, көп болуп жүрөм. Баарыңыздарга ушу жыл жакшы жылдардан болсун, ынтымагыбыз бекем болсун. Ушу ажообуз кандай бир жакшы бир маданиятты көтөрүп атат. Биз ошолордун улап аркадабызга бир элес калтырабыз, тазим эме бир жакшы бир жол калтырабыз деген ойдомун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Баарыбыздын башыбызды кошуп, талантыбызды элге көргөзгөн сиздерге да ыраазычылык. Бар болуңуздар, сиздерге дагы рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Абдан сонун сөздөрдү айтып өттүңүз, бардыгы орундалып кабыл болсун. Чыгармачылыгыңыздардын өтө өчпөсүн, дайыма алууланып, жалбырттап күйүп туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдын таланттуу апалар берүүсүнө күбө болдуңуздар. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.